Пирамида телеканалынын түз эфиринде акцент программасы. Бүгүн биз пенсия чегөрүүнүн жолжоболору жана бул жааттагы жаңылыктар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Алдыңкы 50 минутада мен Жайнагүл Талас кызы кызмат кылам. Ал эми конокторубуз болсо социалдык фонддун пенсияларды төлөө жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азат Ашымбек уулу жана Соцфонддун жеке эсеп башкармалыгынын баш кадиси Аман Абдылдаев. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Эфирибиздин темасында бир жолу кайталап коелу, пенсияны төлөө жана пенсиянын экинчи бөлүгү тууралуу, кайра эсептөө ыкмалары тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Сиз дагы бүгүнкү биздин эфирибизге катыша аласыз. Ал үчүн 59 20 55 сандарын терип, кызыктырган суроолоруңузду узатсаңыз болот. Борборубуз Бишкек шаарынын коду 0312. Анда эмесе мен алгачкы суроомду узатайын. Бүгүнкү күндө пенсия төлөө ыкмалары кандай шарттар менен жүргүзүлүп жатат? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын социалдык фонду тарабынан жаран пенсия чыккан учурда мыйзамдарда каралгандай пенсионер пенсияны кандай ыкма менен алышты, ал өзүнүн ошо мыйзамда каралган почта же банк аркылуу алган укугу бар. Эгерде пенсионер пенсия чыккандан кийин мисалга алсак үйдөн алам же болбосо почтага баралмаса, ал анда эч кандай арыз эчтеке жазбастан баягы пенсиясы почтага өзүнүн ушул жанагы жашаган дареги боюнча которулат пенсиясы. А эгерде пенсионер пенсиясын банктан алам, ага бир кандайдыр бир ыңгайлуу же шарттары жакса банктык, анда ошол банктан алса болот. Ал үчүн мисалы эски учурда алганда пенсионер ошо банктан пенсия алыш үчүн жанагы социалдык фонд тарабынан пенсия чектелип, ага жанагы өздүк бет эсеби ачылып, анан пенсиялык күбөлүк берилгенден кийин гана барып почтада банктан счет ачтырып, анан ошол арыздын бир экземплярын социалдык фондко алып келип тапшырып, анан банкка которулчу. Бүгүнкү учурда андай ыкмалар жок, жеңилдетилген ыкмалар бар. Мисалга алсак, пенсионер соцфондко кайрылган учурда эгер анын документтери толук болуп, укугу бар болсо пенсия чыкканга, анда ошол райондук социалдык фонд башкармалыгынын пенсия чектөө бөлүмүнүн адистери сөзсүз түрдө ага эгер банктан ала турган болсо маалымат берет. Аны болсо ошол жерден толтурат дагы. Ал жерде кандай көрсөтүлгөн? Пенсионердин пин номери, фамилиясы, анан пенсиянын түрү, кайсы числодон пенсияга кайрылган укугу бар деп ошол маалыматтын негизинде каалаган банкына барса, ошол банк баягы мурдакындай пенсиялык күбөлүктү күтпөстөн, же болбосо жана өздүк бет эсебин күтпөстөн ошол эле учурда ошол замат ачып берет банктан счетту. Ал ушул ачылган счет ачылгандан кийин арыздын бир көчүрмөсүн соцфондко алып келип тапшырат ошол эле күнү. Мындай айтканда баягы мурдакындай 2-3 ай же 1 ай күтүп банк күтө турган ыкма жок, азыр жеңилдетилди. Анан азыр банк аркылуу колдонгондор көппү, пенсиясын алгандар көппү же почта аркылуу? Бүгүнкү күндө 651 миң пенсионер болсо, ошонун 51% банктан алат, 49% почтадан алат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө социалдык фонд 24 коммерциялык банк менен келишим түзүп, ошол 24 банктан пенсионерлер пенсия алышат. Рахмат. 59 20 55 сандары кызмат кылып жаткан чагы биз менен сизди байланыштырат. Эгер кызыктырган сурооңузду узатсаңыз, чалсаңыз болот. Байланышка келген телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Анда эмесе кийинки суроомду узатайын. Экинчи суроом социалдык фонддун жеке эсеп башкармалыгынын баш кадиси Аман Абдылдаев сизге болсун. Жеке эсеп тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Деги эле качан пайда болгон жана ал эмне үчүн керек? Ошол тууралуу телекөрүүчүлөрүбүзгө кеңири айтып берсеңиз. Рахмат. Жеке эсеп бул социалдык фонддо 1996 жылдан баштап пайда болгон. Ошол жеке эсеп пайда болгондон бери ар бир биздин жараныбыздардын чоң мүмкүнчүлүктөрү ачылган деп айтсак болот. Анткени ар бир азыр иштеп жаткан мекеме болобу, өзүнүн бизнес чакан алектенип жаткан адам болобу же жанагы фермерлер болобу, баары тең ушул социалдык фонд тарабына төгүмдөрдү жасап жаткан болсо, анын баары тең ушул өздүк эсебинде, жеке эсебинде.
камтылат. Бул өзүнчө бир социалдык фонддо эң биринчиден ошол 96-жылдан бери база деп койсок болот, ошону биз деген камтыйбыз жана ошону менен өзүбүз учет жүргүзөбүз да. Кийин бул пенсияга чыгып жаткан адам болсо 96 жылдан бери көздөй ошол жеке эсеби менен эле пенсияны биз деген прогноздоп жана санап турабыз. Ушул өлчөмдө дагы бул таасир этет. Рахмат айтабыз. Байланышка келген теле көрүүчүбүз бар. Сурооңузду кабыл алабыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Каяктан чалдыңыз? Алло, сиз түз эфирдесиз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Анда эмесе биз маегибизди уланта берели. Сиз жогоруда ошол пенсия чегерүүнүн бүгүнкү ыкмалары тууралуу айттыңыз. Анан түзүлүп жаткан жаңы жеңилдиктер боюнча дагы айтып өттүңүз. Дагы кандай ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат жарандар үчүн? Мисалы алсак, почта аркылуу пенсия алгандын кандай мисалы жакшы ыкмасы, бул пенсионер эгер почтадан көбүнчө айыл жергесиндеги мисалы жана райондук центрден алыска турган жерлер айылдарда пенсионерлер көбү почта аркылуу алышат да. Себеп дегенде почтанын бир жакшы жери бар, пенсияны бул үйүнө алып барып жеткизип бермей. Мисалы алсак, эгерде банкка келип пенсионер банктан өзү келип ала турган болсо, почта ыкмасы боюнча ал үйүнөн эле алса болот пенсиясынчы. Анан бул мисалы алсак, бүгүнкү күндө социалдык фондко бизге эң маанилүү жана таасирлүү маалымат почта аркылуу да алабыз. Себеп дегенде пенсионерлер мисалы пенсионер үйүндө же бир жака чыгып кеткенби, мисалы мыйзамда да каралган, эгер пенсия чектелгенден кийин пенсионер пенсиясын 3 ай албай калса, почта кызматкери социалдык фондко маалымат берет. Сөзсүз түрдө ал маалымат негизинде пенсиясы убактылуу токтотулат. Пенсионер кайрылып келгенчечи. Банк аркылуу болсо 6 айдан кийин токтотулат. Эгерде социалдык фонд менен банк аркылуу түзүлгөн келишимде бир пункчасы каралган, ар 6 ай сайын пенсионер социалдык фондко кайрылып пенсия төлөө ыкмасын узартуу. Бул жерде болсо ушул маселе боюнча да учурда ар кандай маселелер жаралып, кээ бир пенсионерлерге мисалы мындай ыкма, мисалы азыр алыстан келген пенсионер деп коелу, шаарга келип, борбор калабызга келип жашап калды, 6 айдан кийин ал сөзсүз түрдө өзүнүн багы мурдагы турган жерине барып пенсия төлөө убактысын узартыш керек болчу. Азыркы учурда андай жок. Ар бир пенсионер мисалы айырмасы жок, кайсыл ошол өзүнүн мурдагы пенсия чектелген районунан башка шаарга же башка мисалы районго барса, 6 айдан кийин барыштын кажети жок. Ошол эле жашаган жери боюнча. Азыр жашаган жеринен эле узартылат. Мисалы алсак, Ысык көлдөн пенсия чыкты, Бишкекке келип 6 айдан кийин пенсиясы токтоп калат мисалычы. Ал кайра Ысык көлгө барып оралбостон жашаган райондун социалдык фондуна барып кайрылып, өздүгүн тастоочу паспорт, пенсиялык күбөлүгү менен эле арыз менен кайрылса, анын арызын биздин адистер кабыл алып, ошол Ысык көл районуна жеткизип, ал жактан пенсия төлөө ыкмасын кайра узартып берет. Жакшы, бул темага дагы кайтып келебиз. Азыр болсо 59 20 55 санын терген теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлмайрам, мен Бишкек шаарынан чалып атам. Мен өзүм биринчи топтогу майытмын. Анан ушу тубаса майыт болгондуктан апам мени ушу кичинекейимден бери карап, анан апамдын трудовой стажы жок. Ошо кандай кылып пенсияга чыгарабыз? Анан өткөндө мен могу Ленин райондук соцфондко караймын, ошол жака барып сурасам, айтышты да мындай стаж боло турган убактысына жеткен болсо биз ошо сизди карады деп чыгарсак болот деп атышат. Анан канча жыл болот ал убактысы, ошону сурайын десем, эч кезек аябай адам көп, мындай толук кандуу жооп ала албадым да мен ошол жерден. Анан ошо азыр силер менен байланыштырып атканга аябай сүйүнүп чалып сурайын дегем да. Анан канча жаштан баштап пенсияга чыгат? Анан ошол документтерин кандай чогултам? Мен мисалы апам өзү мени менен үйдө отургандыктан караңгы болуп документтерге да өзү да жакшы. Мен өзүм чуркашым керек болуп атат да. Мен өзүм балдак менен жүрөмүн. Ошолорду билейин деп. Анан
дагы апамдын деген каттоосу да бул жакта эмес да, айыл жеринде. Аны кандай кыламын, ушул тууралуу сурайын дедим эле. Байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул Гүлмайрам айым жалгыз эмес болуш керек, мындай учурлар көп. Мисалы үчүн баласы майыптыгы бар болсо, ошону карап иштей албай калса, бул учурда кантип, кандай жол менен пенсия чыкса болот? Эжекештин суроосуна мен жооп берейин. Бул буларды баягы бала кезинен майыпты баккан энелердин пенсиясы каралган. Бул мыйзамда да алар болсо 53 жаш курагында 20 жыл стаж менен пенсия чыгат. Бирок бул жерден суроо туулушу мүмкүн, эгерде майып баланы багып отурган эне кайсыл учурда кандай каяктан стаждабам депчи. Бул мыйзамдарда каралган. Ошол майыптык белгиленген күндөн баштап ошол баланы бакса, ошол баккан мезгили камсыздандыруу стажга эсептелинет. Эгерде бул эжекебиздин апасы 50 жаш курагына жеткен болсо, анан ошол майып болгон эжекебизди 20 жылда баккан болсо, ошол жылдары стажга эсептелинет дагы, кийин пенсия чыкса болот. Бул үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн баягы даректүү жашаган жери боюнча социалдык фондго кайрылып, ал жерге деген өздүгүн тастыктоочу документтер тапшырып, анан ушул майып кызын баккан жанагы МСЕК орган тарабынан берилген маалымкатты тапшырыш керек сөзсүз түрдө. Ошондо гана ошол жетпеген стажды ошол аркылуу майып баланы баккандыгы стаж эсепке алынат. Анан ошонун негизинде пенсия чыкса болот. Негизи 20 жылдан кем болсо чыга албай калат. Мыйзамдын талабы боюнча 20 жыл толук болуш керек. 53 жаш курганда 20 жыл стаж менен чыкса болот. Аларга деле кадимки адамдар сыяктуу эле пенсия чыгарылбайбы же пенсиянын көлөмү ачылат негизинде? Бул жерде мисалы бүгүнкү күндө пенсиянын өлчөмү түздөн түз бул стаж менен жана эмгек акыга байланган да. Бул учурда эми бизде тилекке каршы баягы минималдык пенсия өлчөмү белгиленген эмес. Бирок эгер 20 жыл толук стажы болсо, мисалы жана 1780 сом бүгүнкү күндө базалык бөлүк, андан кийинки жанагы социалдык камсыздандыруу бөлүгүнүн биринчи бөлүктөрү кошо саналат. Андан кийин жана компенсация за электр энергия болот, баягы электр жарыгына чегерилген компенсация белгиленет. Мындай ачканда бир 2000-3000 тегерегинде пенсия чегерилиши мүмкүн. Бул пенсиясы ушул боюнча туруп калбастан баягы жыл сайын көбөйгөндө бул эжекенин пенсиясы көбөйүп турат. Рахмат айтабыз. Гүлмайрам эжекебизге жоопту узаттык. Эми болсо кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Кутмандуу, кечиңиз менен биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Оштан чалып аттым да. Оштон чалып атасыз, атыңыз? Мен пенсияга чыкканга трудовой книжкам өкмөттө да жок, областтык архивде да жок. Эмне кылышым керек? Негизи иштедиңиз беле? Кандай кызматта иштегенсиз? Демек, эмгек китепчеси жок болсо иштебеген болуп эсептелеби? Ар кандай баягы маселе, шарттар болушу мүмкүн. Мисалы учурда көп учурларда жаран иштеп туруп, анан баягы эмгек китепчесин иштеген жерин албай кетип калышы мүмкүн. Ошол учурда ишкана мекеме мыйзамга ылайык өзүнүн белгиленген күнүнө телеграмма аркылуу, буну почта аркылуу жөнөтүш керек болчу эмгек китепчесин. Эгер андай кылган эмес болсо, ал мекеме ал эмгек китепчени мамлекеттик архив фондуна тапшырат. Эгер архив фондунда жок болсо эмгек китепчеси, анын ордуна жана архивдик маалыматтар, жана эмгек акы тууралуу, же болбосо жана бул эмгекке кабыл алып, которулуп же жумуштан кеткендиги боюнча буйруктар болот, буйрук китепчеси болот. Ошол жерден архивдик маалыматтын негизинде пенсия чектесе болот. Эгер ал дагы жок болсо, эми анда баягы мындай айтканда камсыздандыруу стаж болбосо, бирок пенсия жаш курагына келип калган болсо, анда социалдык камсыздандыруу министрлигине кайрылып, ушул жактан жөлөк пулга Социалдык өнүктүрүү тарабынан. Бул жерде дагы кандай кантип кырдаалдан чыкса болот? Мисалы, мурда иштеген жерине барып, ошол эмгек китепчесин алып келген күндө сиздер мисалы мурда иштеген жери бар болсо, анда сөзсүз түрдө ал жакка кайрылып, ал жактан ошол жанагы эмгек китепчесин алып, эгер ал табылбаса дагы ошол мекеменин өзүнүн архивдик маалыматтын негизинде пенсия чектеп беребиз. Мындан тышкары
эгерде ал дагы болбосо мекеме жоюлуп кетти, архивге тапшырылган жок документтер, ушундай учурлар көп болот. Андай учурларда жана 2 иштен жогору күбөлөрдүн негизинде, күбөлөрдүн көрсөтмөсү негизинде стажды эсепке алынат. Бирок ар кандай учурлар болот. Күбөлөр мисалы баягы жеке кызыкчылыгы менен ал кишини бир 30 жыл же 40 жыл деп же 20 жыл деп стаждын көбөйтүп айтып коюшу мүмкүн. Бирок ал жерде обязательно сөзсүз түрдө ошол күбөлөрдүн ошол жылдарда ошол мекемеде иштегендиги тууралуу эмгек китепчеси көчүрмөсү, өздүгүн тастыган паспорту керек. Анан ошол күбө берип аткан учурда ошол мисалы 20 жыл деди, 20 жылдын 10 жылын биз баягы пенсия чектегенде стажга ала алабыз. А бирок кандайдыр бир шарттар болуп, эгер ошол күбөлөрдүн көрсөтмөсү жалган болуп чыкса, алар баягы жоопко тартылат. Жоопкерчиликке тартылат. Угарманыбыз бар экен, дагы бир байланышка чыккан. Сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Кутмандуу кечиңиз менен. Бирге болсун. Мен сиздерди угуп жатам. Өзүм Нарын шаарынын Айыл жергесиндемин. Атым Гүлжан. Жолдошум азыр 54-тө. Эмдик жылы 55-ке карайт. Өзүм болсо 44-төмүн да, эмкиде 45-те. Анан ушул 55 менен 45 жашта пенсияга чыгат деп угуп атабыз да. Бирок мен эч жерде иштеген эмесмин. Декан чарба менен эле, анан 3 балам бар. Анан ушуга түшүнө албай атам да, ошого чыга беремби, кандай кылып документ топтойм. Анан кийинки жылы эле топтой бересизби, же ошо 44 жаштан өткөндөн кийин эле тапшыра берсек болобу документтерди? Ошого жооп берип койсоңуздар. Байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул суроого да мен жооп берип коеюн. Мыйзамдарда каралган, мисалы бийик тоо шартында аял киши 45 жаш кураганда 3 баласы, 3 андан жогору баласы болсо, жалпысынан 20 жыл стаж, анын ичинен 15 жылы бийик тоо шартында болсо пенсия чыкса болот 45 жашында. Ал эми эркектерге 55 жаш кураганда жалпысынан 25 жыл стаж, анын 20 жылы бийик тоо шартына келсе пенсия чыкса болот. Эжекебиздин баягы жер үлүшү бар экен. Эгер ушу үлүш жерине социалдык фонд, райондук социалдык фондго тийиштүү төгүмдөрүн төлөп турган болсо өз учурунда, анда жаш курагы жеткенде пенсия чыкса болот. Азыркы жаңы мыйзам кабыл алган 2019 жылдын 1-январынан күчүнө кирген. Ал жерде мисалы мыйзамдарда мурда 1 ай мурун кайрыла турган шарт каралса, азыр 6 ай мурун кайрылганга шарттар бар. Мисалы эжекебиз азыр 44 жашта экен. 44 жаш 6 айга толгон кезде социалдык фондго, райондук социалдык фондго кайрылып, ал жерден жанагы негизги документтер болот. Эмгек китепчеси, балдардын туулагандыгы тууралуу күбөлүгү, паспорту, жана жер үлүшүн тастыктаган күбөлүк болот. Ошол документтерди тапшырып, пенсия чыкса болот. 6 ай эрте кайрылса, 45 жаш кураганда стажы толук болсо, окууга жетсе, пенсия чыктап беребиз. Жакшы, рахмат айтабыз. Жооңузга кийинки суроом болсо, Аман Абдылдаев сизге болсун. Пенсияга чыгуу алдында турган адамдын жеке эсебине кээ бир жылдар кирбей же толук эмес болуп калган учурда эмне кылышы керек ал адам? Мисалы үчүн ошондой эле эмгек китепчесин албай калса, кандайдыр бир себептерден улам бул учурду кантип толукташ керек? Андай да учурлар кездешип калат биздин практикада. Бул коллегам айта кеткендей, ошол 2019 жылдын 1-январына ошо күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын мыйзамы мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө тууралуу өзгөрүүлөр киргизген мыйзамыбызда ошол биз киргизип койгонбуз. Социалдык фонд тарабынан ошол эле адам барып өзү чуркабастан социалдык фонд жеңилдетип пенсионерлерге жана пенсия чыгып жаткан адамдарга өзүбүз запрос түзүп, тийиштүү компетенттүү органдардан сурайбыз, же болбосо ошол мекемеден сурап, иштегендиги тууралуу тастыктоочу жанагы эмгек маянасынан чегерилген социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн такталса, биз ошол маалыматтын баарын жеке эсебине кошобуз адамдын. Жана жеке эсебин эсептегенде бул 96-дан бери көздөй болуп калат да. Эгер баары жетсе, анда демек жеке эсеби толуктанган болот, пенсияга да шарттар түзүлүп берилет. Рахмат айтабыз. 59-20-55 сандары кызмат кылып жатканын эсиңиздерге салалы. Эгерде сиз дагы суроо узатууну кааласаңыз, анда байланышка чыгыңыз. Түз эфирге байланышкан телекөрүүчүбүз бар экен. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Мен жана суроо бергенде сиздер түшүнбөй калдыңыз, менин оюмча. Келиңиз, кайтыңыз суроону. Сиздер жана мен берген суроону сиздер түшүнбөй калдыңыздар, менин оюмча. Мен
4 жылдан beri мектепте кароол болуп иштеймин да. Ошо себептен айтып атам, мен трудовой книжкем же айыл өкмөттө жок, же областный архивде жок. Ошол себептен мен сиздерге суроо бердим эле. Ошону кантсем болот? Мен азыр 64гө чыктым. 1 жыл өттү пенсияга чыгышым керек эле. Ол жерге барсам трудовойң тап дейт, бул жерге барсам трудовойң тап дейт, трудовой таба албай пенсияга чыкпай, мына 1 жыл өтүп кетти меникине. Рахмат айтам. Суроо түшүнүктүү. Кайра жооп алсак болобу адамдан? Болот, бирок Коюлуп калды телефон. Бул суроого байкенин суроосуна дагы жооп берип коеюн. Эгерде 24 жыл мектепте иштесе, ошол мектептин директоруна кайрыш керек да. Ал жерде деген өзүнүн баягы жанагы отдел кадр деп коет, кадрлар бөлүмүнө кайрылып, ошол жактан өзүнүн баягы эмгек китепчесин алыш керек. Эгерде бул киши мисалы айыл өкмөттө иштеген болсо, айыл өкмөткө кайрыш керек. Мектепте иштегенге жараша бул мектептин директоруна кайрыш керек, же болбосо баягы жергиликтүү мисалы райондук архивге барып, ошол жактан ал маалыматты алса болот. Негизи башында эле ошо эмгек китепчесин түзүш керек болчу да. Жакшы, дагы бир телекөрүүчүбүз алып. Бир кошумча айтып коелу, бул байкеге эгер мындай маселе боло турган болсо, 54-52-19 кызматтык байланыш номерине чыгып, бул суроосун толугураак мага түшүндүрүп берсин. Сөз түрүндө байкеге жардамыбызды көрсөтөбүз. Телефон номери дагы бир жолу айтып 54-52-19 байланыш номерине чыксын. Колл центрибизге деле байланышсалат 1202-ге. Кийин байланыштырып коет. Рахмат. Түз байланышка чыккан телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Түз эфирде, сиз кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мен бул Нарын шаарынан чалып аттым эле. Менин атым Чынара. Мен азыр 50 жаштамын да. Иш жерде иштеген эмесмин. Мурун эми көп деле гос жумуштар болбой иштей албай жүргөм да. Бүт эле мындай менчик жерлерде иштеп, аяктан жазылбайт дештеке, трудовой анан мыналарчы. Анан кандай кылып пенсияга чыксам болот? Тем более менин стажым жок, анан 2 эле балам бар. Ушул суроома жооп берип койсоңуздар дедим да. Кандай кылсам болот? Жерим жок. Жалгыз эне мен ушундай да. Мыйзамдарда каралган 50 жаш кураганда 20 жыл стажы менен бийиктөө шартына жашаса, анан 20 жыл стажы бийиктөө шартына келсе пенсия чыгылат. Эжеке жана жогоруда айткандай 2 балам бар, 50 жашка чыктым, бирок стажым жок дейт, жер үлүшүм жок дейт. Бул учурда эжекебиз пенсия чыга албай калат, себеп дегенде жогоруда белгиленгендей пенсия бул камсыздандыруу стаждын негизинде гана чектелет. Эгер учурда мындай жашоо шарты кыйын болуп турган болсо, бул эжеге айтат элек социалдык өнүгүү министрлигине кайрылып, ошол жактан кандайдыр бир жардамдар каралган болсо, ошол жактан жөлөк пул алууга кайрылууну сунсат элек да. Бирок эжекебиз 58 жаш кураганда, ошол 58 жаш кураганда болгон стаждын негизинде пенсия чыкса болот. Бирок эми жок дегенде 1 жыл стаж керек го. Анан эч кандай бир да жыл стаж жок, пенсия чыгыш бул мыйзамдарда каралган эмес. Жеке компанияда иштеген күндө деле чыга албайт, Ооба. Экранда көрсөтүлүп турган номерлерди терип сиз дагы биздин маекке кошулуңуз. 59 20 55 табышы сандарды терген телекөрүүчүбүз бар экен. Катарыбызга кошолуп, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыздар. Бизге мындай суроо бар эле да. Угуп атабыз. Биз Ош областына караштуу Өзгөн районунан чалып атабыз сиздерге. Анан менин апам пенсияга чыга турган курага келип калды да, уже 60-тан өтүп кетти ал апамчы. Анан апамдын да иштеген эмеси жана стаждары жок. Анан мисалы 3 баласы бар анын. Эч жерде иштеген эмес, стажы жок, 3 баласы бар. Кантип пенсияга чыга алат? Ушундай суроо бергиңиз келдиби?
Өзгөн районунан байланышка чыккан угарманыбызга ыраазычылык билдирели. Менимче жогорудагы эле суроо кайталанды окшойт. Кыскача жооп берип коюңуз. Бул жерден эми сайт мезгилинде төлөгөн адамдар эми алардын жок дегенде бир 2-3 жыл стажы болсо керек. 60 жаш кургандан уже келип калыптыр. 3 баласы бар экен. Сөзсүз түрдө ошо райондук социалдык фонд башкармаларына кайрылып, бирок алдын ала бул кайрылар алдында райондук архивге бир кайрылса, ошол жактан кандайдыр бир жок дегенде 1 жыл стаж болсо дагы ошол архивден алдырып туруп, иштеген мезгилдер барды да, колхоздо иштеген, совхоздо иштеген, ошолорду алдырып туруп, ага кошумча 3 баласынын туулгандыгы тууралуу куәлиги менен социалдык фондго кайрылыш керек. Болгон стаждын негизинде 60 жаш кургана келип калыптыр, пенсия чектелет. Кандайдыр бир маселе болсо, жогоруда айткан жана телефонго чалышсын, биз жардам беребиз. 54-52-19 номерине. Рахмат айтабыз жооңузга. Деги эле ушул банк аркылуу, анан кийин почта аркылуу бүгүнкү күндө пенсия алып атышпайбы? Менимче ар бир эле телекөрүүчүдө суроо жаралат болуш керек. Келечекте пенсияга чыгууну каалагандар кандай документтер керек? Өзгөчө банк аркылуу алууда кандай документтер керектелет? Банк аркылуу пенсия алыш үчүн болгону пенсионердин ушул өздүгүн тактаган паспорту керек. Анан жанагы жогоруда белгилегендей, райондук социалдык фонд башкармалыгы тарабынан берилген маалымат. Болгон 2 документтин негизинде гана банктан счет ачтырып ушул жака пенсиясын которсо болот. Бул эми мисалы биз жанагы жогоруда белгиленде 6 айда бир жолу мөөнөтүн узартуу маселеси эмнеге киргизилген? Бул баягы көп суроо жаратылган бул коомчулукта. Бул баягы көп учурда пенсионерлер өзүнүн жанагы ушул банкоматтан карточка менен пенсиясын алыш үчүн ошо карточкага паролун жазып коет. Анан жогото алган учурлар болот. Аны болсо башка бирөө таап алган болсо, оңой жол менен анын пенсионердин пенсиясын алып коюш мүмкүн. Жол болсо башка мезгилдер маселелер болуп калат. Мисалы, пенсионер башка жака кетип калды, же үйүнөн бирөөсү таап алып пенсиясын алып коюшу мүмкүн. Жол болсо пенсионер каза болуп калган учурда ушундай учурлар кездешет. Социалдык фонд эч ким бизге маалымдабайт ушул пенсионердин каза болгондугун. Бирок ушу жакынкы туугандары пенсиясын алып жаткан учурлар алып коет да. Алар боюнча мисалы мыйзамда каралган пенсионер каза болгондон кийин пенсиясы сөзсүз түрдө токтотулуш керек. Эгер токтотулбай жана жакынкы туугандар аркылуу пенсиясын ашыкча алып койгон болсо, ал сөзсүз түрдө кайтарылууга тийиш. Демек, почта аркылуу алганда 3 ай аралыгында сөзсүз түрдө пенсия алып жаткан адам өзүн тастыктап турушу керек. Почта аркылуу алгандар эгер тастыктаганы кереги жок. Почта аркылуу пенсионер алып жатып, мисалы 3 ай албай калса, 3 айдан кийин анын пенсиясы токтотулат. Анан эмнеге? Себеп дегенде пенсия жок да. Биз акчаны котордубуз почтага, почта 3 ай акчаны мындай айтканда кармады. Пенсионер алган жок, пенсионер жок. 3 айдан кийин ал пенсионердин акчасын сосумга кайрып, анан бизге маалымат бериш керек. Бул пенсионер 3 айдан бери пенсияны алган жок. Пенсия төлөө мөөнөтүн токтотуп коет айтат. Биз токтотобуз. Андан кийин кайра узартуусу пенсионер соцфутка келип, 4-айда келип, мына мен келдим деп өзүнүн тактаган документ менен кайрылса, биз пенсиясын кайра узартабыз. Негизи ушундай фактылар барбы? 3 ай бою албай калган. Андай фактлар көп эле. Мисалы баягы мисалы кышкы мезгилдерде көп пенсионерлер шаарга келишет, кыздарынкына, балдарынкына жылуу жумшак, кыштай калалы деп. Ошол учурларда жана поштадан алган пенсиялар токтоп калат. Мисалы 3 ай 4 ай болуп кетсе. Ошол учурда анан кайра баягы өзүнүн айылына барганда пенсиясын кайра алып башташат. Байланышта телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Алло. Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Мен ушу пенсия тууралуу сиздерге сурайын өзүм эле. Келиңиз, кыскача мүмкүн болсо. Мен бере салсам мындай да. Мен 9 жыл 10 Байланыш начар болуп калды. Кайрадан чалып көрүүгө аракет кылыңыз. 59 20 55 сандары кызмат кылып жаткан чагы. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калыптыр кайрадан. Кийинки суроомду узатайын десе, пенсияга чыккан адамдар социалдык камсыздандыруу максатында төгүмдөрдү жасашы керекпи? Пенсияга ар бир адам, пенсияга чыккан адам болобу, пенсияга чыга элек адам болобу, ар бирөө милдеттүү ушу социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү жасап турууга. Көбүнчө ушул пенсионерлер кайрылып калышат.
мен пенсияга чыгып алып эмне үчүн кайра эле иштеп атам, эмне үчүн кармап атат социалдык фонд тарабында социалдык камсыздандыруу максатында деп айтат. Түшүндүрө кетмекчибиз, бул кармалган акчанын баары тең өздүк эсепке сактала берет. Ошол кийин бул адам ошол жыл бүткөндөн кийин социалдык фондко кайрылбаса деле биз анын ушул пенсиясына бул кармалган акча каражаттарын кошобуз пенсия түрүндө. Бул баары тең милдеттүү кармалат. Ал эми пенсиясынын экинчи бөлүгүн кайра эсептеткенден кийин жыйынтык суммасы кайсыл айдан тартып пенсияга кошулат? Ошол жогоруда айта кеткен ошо пенсионер кайрылса деле, ошол кайрылбаса деле биз социалдык фонд тарабынан перерасчет деп коебуз. Ошол экинчи бөлүгүн кошкондо качан кайрылбасын ушул жылдын ичинде 1-январдан тартып пенсиясына, ар бир пенсиясына кошуп чыгабыз. Канча сом чыкпаса дагычы. Жакшы, рахмат айтабыз. Жолуңузга 59 20 55 сандарын терген телекөрүүчүбүз бар экен. Сизди кабыл алабыз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, кутман кечиңиз менен. Алло. Угуп атабыз. Мен стажым 31, 4 балам бар. Алло. Сурооңуз? Жашым 57-де. Ушул негиз Жашы 57 экен, 35 жылдык тажрыйбасы бар экен, анан 4 балам бар дейт. Менимче пенсияны кантип алам деген суроо болсо керек. Бул суроого мен жооп берейин. Көп учурда баягы мисалы адам үйдө отуруп өзүнүн баягы эмгек китепчесинин документтерин чогултуп, жок дегенде баягы пенсия жаш курагына жакындаган сайын бир карап коюш керек да. Анан баягы себеп дегенде жыл өткөн сайын кээ бир документтер баягы өзүнүн сактоо мөөнөтүнө жараша жок боло баштайт мисалы. Мисалы жанагындай кээ бир жана жеке менчик ишканаларда иштегендерге эмгек китепче ачылат дагы, бирок социалдык фондко төлөмдөр жүргүзүлбөй калат. Ошол учурда мисалы ошол ишкер баягы эмгек китепчем ачылды, мен пенсия чыгам деген ойдо жүрө берет. Бирок бул мындай айтканда жаңылышсыз калып келет. Себеп дегенде убакыты келгенден кийин ал жылдарга мекеме социалдык төлөмдөрдү төлөбөй коюп жабылып кеткен болсо, ал кийин пенсия чыгарылып алат да. Ошол үчүн ар бир жаран пенсия чыгаар алдында баягы ал пенсиялык жаш курагы келбесе да, азыркы жаш муундар деле эмгек китепче ачылды. Сөзсүз түрдө бир жылда бир жолу социалдык фонд тарабынан баягы маалымат берилет. Жеке эсебинде канча каражат топтолгондугу боюнчачы. Ошонусун алып маалымат алып турса болот. Мисалы бул эжекебиз азыр 35 жыл деп 57 жашка жеттим деп. Мыйзам талабы боюнча бул эжекебиздин пенсияга чыкканга укугу бар. Эгерде ошол 35 жыл толук болсо. Мен жогоруда айткандай эмгек китепчеде жазылган стаждар көп бир учурда ал менен пенсия чыгып кетиш оңой жолу болбойт. Себеп дегенде кээ бир мекемелер сосунго төлөбөй коюшу мүмкүн. Баягы эмгек китепчеде жазылган, бирок сосунго төлөбөй коет. Келечекте пенсия чыкканда кыйынчылыктар болуп калат. Ошон үчүн эжекеге баягы сунуш берет элем. Социалдык фондко кайрылып, эмгек китепчеси менен кайрылып, бүт жанагы тийиштүү документтер менен кайрылып, пенсиясы санаттырып, окууга келсе стаж жеткен болсо пенсия чыкса болот. 57 жашта жаш. Бул үчүн баягы интернеттеги дарегиңиздер аркылуу да тапса болот. Ошол жактан байланышып өзүнүн суроосун тактап алса болот экен. Жана ошондой эле Кыргызстандын ар бир жаранына жыл сайын эмгек китепчеси кандай иштеп атат, ошол боюнча көзөмөлдөп турууга чакырып өттүңүз. Дагы бир телефон чалуу бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Менде бир суроо бар да, шахтерлар боюнча. Эмне боюнча? Шахтерлар. Угуп атабыз сизди. Мен Сүлөт менен чыгып атам. Сүлөттө шахтерский город да. Сурооңуз? Шахтерлар биринчи списка менен дайым пенсияга чыгып жүргөн да. 2018 жылы июндан баштап баягы шахталар аттестация рабочего места кылсын деп, эгерде аттестация кылбаса, анда токтотуп пенсия токтотуп койгон да.
суроо түшүнүктүү жооп бересиз. Рахмат сизге байланышка чыкканыңыз Ошо үчүн. 258 токтомдо эме шахтерлор баягы неме да шахтерлор оор жана зыяндуу ишке кирет да. Ооба билебиз. Рахмат айтабыз байланышка чыкканыңыз үчүн. Бул байке жана пенсиянын биринчи тизмеси аркылуу пенсия чыкса болмок. Бүгүнкү күндө мисалы бул жалгыз эле Сүлүт шаар эмес, бул Ташкөмүр шаарында бул баягы жер астында иштегендерге көп учурларда мисалы жана жеке ишкерлер мисалы 3 киши биригип туруп осо ачып туруп жоопкерчилиги чектелген коом ачып туруп ошол жерден баягы жерди казып көмүр казкан учурлары бар. Алардын мисалы лицензия алат, мисалы айтам лицензия алды, анан ал жерден ошол жер казганга анан мисалы мыйзам талабы боюнча аттестация деп аттестация рабочих мест иш ордун аттестациялоо бул ошол киши мыйзам талабына ылайык 8 саат жанынан көп жердин астында иштеш керек. Жеке менчик жана ишканалар аларды контролдогон, көзөмөлдөгөн бүгүн мекеме жок мисалычы. Ал ошол ОСОнун работниктери, ишкерлер жер астында 8 саат иштедиби, мисалы 1 жылда тийиштүү жана эмгек кодексине жараша канча саат иштеш керек, канча жыл иштеш керек, ал убакытын контролдогон, көзөмөлгө алган эч ким жок. Ошол себептен баягы көп эле жана ОСОлор эч кандай аттестация жүргүзбөстөн ишкана ачып алып туруп, анан баягы сотчондукка баягы бир аз төлөм төлөп коюлуп, анан пенсия чыгабыз деп кайрылган учурлары көп. Баягы мыйзам талабы боюнча жер асты иштегендер 10 жыл баягы үзгүлтүксүз иштеш керек. 10 жылдык стажды ким аны көзөмөлдөйт? Аны болгону жөнагы аттестация деп коет, аттестациялоо жолу менен ошо иштеген, иштебеген көзөмөлгө асып атат. Ошону биз баягы бул маселе учурунда көтөрүлгөн. Бул маселе боюнча ошол жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылып, ошол жактан бул иштерди бүтүрүп, анан баягы иштесек, кийин биз баягы пенсия чыгарганга биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Аман мырза, кийинки суроо сизге болсун, мүмкүн болсо жооп бере өтсөңүз. Деги эле Кыргызстандагы пенсия системасы учурдун талабына жооп берет деп ойлойсузбу? Ооба. Албетте, азыркы учурда социалдык фонд тарабынан мындай айтканча заманбап технологиялар менен да колдонуп келатабыз. Мисалы үчүн өздүк кабинетти дагы жакын арада сунуштайбыз, бүтөйлү деп калды. Жана жеке эсептерин биз электрондук түрдө да сунуштайбыз. Биздин социалдык фонддун расмий сайты дагы ошо бүгүнкү күндүн талаптарына жооп берип жатат. Биз башка мекемелер менен да өзүнчө келишимдер түзүлүп турат. Өзүңөр биле кеткендей жанагы жаңы ошол биздин мамлекеттик чоң долбоорлор менен иштешебиз. Түндүк мисалы үчүн башка мамлекеттик каттоо кызматы менен биз ар бир жаңы технологиялар чыкпасын Кыргызстанда биз дайыма ошолор менен кандай десек жанында жүрөбүз жана алдыда жүрсөбүз деп айтсак болот, потому что бизде базабыз 96-да эле башталган да. Башка чет өлкөлөрдө СНГ мамлекеттеринде кээ бир жерлерде 98 же 2000 жылдан баштагандар бар экен. Биздики жооп берет деп мен толук эсептейм. 59-20-55 сандарын терген теле көрүүчүбүз бар. Сизди катарыбызга кошобуз, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, сурооңузду узатсаңыз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен тиги суроо берейин дедим эле. Мен пенсияга былтыр октябрда чыккам. Анан ошондон бери 1 жылдан ашты да менин жанагы соцсотко кармап аткан акчамды ала элекмин да. Ошону бул Кучкур районуна караштуу соцсотко карайбыз да. Ошо тейлөө кызматкерлери аябай мага негизи бардык эле биздин пенсионерлерге ыраазы кылбайт да, убагында бербейт. Ошо соцсотко кармалган акчамды мисалы мен ала элекмин 1 жылдан ашты. Азыр мектепте иштейм өзүм. Суроо түшүнүктүүбү? 2018 жылдын октябрында чыккан. Октябрь айында чыккан дейт, 1 жыл болду дейт. Демек, октябрда чыкса 1 жыл боло элек болуш керек.
ошондо деген ноябрь, декабрь, январь 3 ай болуп калды ошондо. 4 айга жакындап калыптыр. Эми бул пенсияны сиз деген алып жатасыз. Эми деген өтүп кеткен жылга жана жогоруда мен айтып өткөндөй перерасчет жасаш керек. Аны сиз жасабайсыз, аны ошо социалдык фонддун кызматкерлери жасап коет. Эч кандай жанагыдай справка, иштеген ишканадан алып келиштин кереги жок. Жаңы мыйзам боюнча болгону келип көзөмөлдөп койсоңуз болот. Кандай кошулду жана канча өлчөмдө. Мунун баары тең сизге кичине кийинчерээк кошулса дагы, бирок 1-январдан тартып биз кошуп беребиз. Эмне үчүн Кочкор райондук социалдык фонд тарабынан силерге жакшы мамиле жасабай аткандыгы тууралуу сиз 1202 ошол биздин кыскача номерге да кайрылып, өзүңүздүн арыз муңдарыңызды айтып койсоңуздар болот. Кайсы тарабында кыйынчылык болду, биз албетте ал жагындагы мындай көзөмөлдөгө алабыз. Жооңуз үчүн чоң рахмат. Ишеним кат аркылуу пенсия кайсы убакытка чейин төлөнөт? Мыйзамдарда каралгандай, ишеним кат аркылуу пенсия бул 1 жылдан 3 жылга чейин төлөнөт. Бирок 3 жыл өткөндөн кийин сөзсүз түрдө ошол пенсионер өзү кайрылыш керек. Кайрылып социалдык фондко өзүнүн баягы арызы менен кайрылып, анан эгер өзү алынган мүмкүнчүлүгү жок болсо, кайра баягы билдирүү калтырып кетиш керек. Мен мындан аркы 3 жылдык пенсиямды ишеним кат менен бул киши алат деп билдирүү көрсөтүш керек да. Демек, максималдуу убакыт бул 3 жыл, э? Бул баягы эң чоң эң баягы максималдуу убакыты 3 жыл. Бул дагы мисалы бул 3 жыл менен чектелбейт. Мисалы алсак, пенсионер 1 жылга же 6 айга бул баягы мамлекеттик нотариус же жанагы жеке нотариустун берген ишеним катынын негизинде ал жерде 3 жылдан ашпайт, бирок 3 жылдан кийин жаңылап турса болот. Жакшы, кийинки суроо болсо, эгерде пенсионер өлкөдөн тыш жакта каза болсо, сөөгүп коюуга жүлүк пул берилеби? Канча суммада берилет? Канча жолу берилет? Ошол тууралуу суроону туура койдуңуз. Бүгүнкү күндө социалдык фондко ушундай кайрылуулар көп болот. Себеп дегенде көп учурларда же эс алганы барып, же көбүнчө дарыланганы барып, биздин ушул пенсионерибиз каза тапкан учурлар болот. Ошол учурда кээ бир учурларда баягы сөөгүн Кыргызстанга алып келип койгон учурлар болот. Кээ бир учурларда ошол каза болгон жерине баягы сөөгү коюлуп калат да. Ошол учурда сөзсүз түрдө ошол кайсы мамлекет болбосун, ошол жактан тийиштүү маалым катын алып, кайсы күнү, канча жашында каза болгондугу тууралуу маалымат алып келсе, Кыргызстанда мисалы жана мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ага ошол справканын негизинде өлгөндүгү тууралуу кагазын берет, күбөлүгүн берет. Ошол күбөлүктүн негизинде социалдык фондко кайрылса, биз баягы тийиштүү болгон базанын 10 эседен ашпаган өлчөмүн төлөп беребиз. Ал бүгүнкү күндө 17.800 сом болот. Ошо баягы каза болгон пенсионерге 17.800 сом төлөп беребиз. Тактоочу суроода аябай эле документтердин көп керектелет деп нааразы болгондор көп го. Ошол эле документ керекпи? Өлгөндүгү тууралуу кагаз башка кереги жок, э? Программабыздын алкагында эң соңку телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Мен алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен 21 жыл иштегемде медицина боюнча. Анан кийин азыр болсо ооруп калып, анан үйдөмүн да. Жашым болсо 48-те. Кайсыл жактан чалып атасыз? Ошо пенсия чыксам болобу деп. Бижеке суроону мен жооп берип коеюн. Эгерде кандайдыр бир шарттар менен ишке жараксыз болуп калса, ишке ошо иштегенге мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анда жана социалдык өнүгүү министрлигине кайрылып, жана МСЭК тарабы деп коет, медициналык эксперттик комиссиясына кайрылып, ошол жанагы эмгекке жараксыздык баракчасын алса, ошол стаждын негизинде пенсия чыкса болот. Бирок тилекке каршы бул азыркы учурда бул пенсия жаш курамына жете эле экен. Жанагы 21 жыл стажы менен пенсия чыга албайт. Сөзсүз түрдө майыптыкты алыш керек, эгер эмгекке жараксыз болсо. Ошонун негизинде биз пенсия чектеп беребиз. Рахмат. Эфир соңуна чыгып бара жаткандыктан биз телегөрүүчүлөрдү кабыл албайбыз мындан ары. Жана сизге суроо, ошо пенсия өлчөмдөрү жогорулагандыгы боюнча маалыматтарды кайсыл жактан алышса болот? Ушул тууралуу кенен. Мисалы, ар бир бул суроо менен көп учурда кайрылган мезгилдер болот. Пенсионер пенсиясынын кандай өлчөмдө качан көбөйгөндүгү тууралуу кээ бирде маалымат ала албай калат. Ал үчүн социалдык фонд тарабынан берилген пенсиялык күбөлүк бар.
Ал жерде ар бир ошол пенсия, мисалы почтага барабы же банкка барабы, пенсия өлчөмү өзгөргөн учурда райондук социалдык фонд башкармаларына кайрылып туруп, менин пенсиям өзгөрүп тур, ошого могу пенсиялык китепчеге өзгөртүүнү жазып бер десе, баягы социалдык фонд тарабынан жазып берет. Бунун бир жакшы жагы пенсиялык көйлүктүн. Бул эгерде пенсионер кандайдыр бир учурларда больницага кайрылып калган болсо, кечиресиз, же мисалы дарыканага кайрылган болсо, ал жерден баягы өзүнүн баягы льготалары бар да, жеңилдетүүлөр бар. Рахмат. Анан почта аркылуу пенсия алууда почта кызматкери сунуштаган товарлардан баш тартууга баш тартса болобу негизи? Кыскача мүмкүн болсо. Мындай нерселер кездешет, баягы пенсионерге кыйнап, мисалы газета, журнал же самын, чай саткан күндөр болот, бирок пенсионердин өз укугу алса, бирок буну почта кызматкери кыйнап буларга ал деп кыйнаганга укугу жок. Булар эгер ушундай фактылар болсо, социалдык фондго арыз менен кайрылса, бул боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт жана штраф, айыппулдар салынат. Аман мырза, жогоруда айтпадыңызбы, жаңы заманбап ыкмалар менен иштеп атабыз депчи, ошол кагаздан электрондук форматка өтүү боюнча конкреттүү түрдө айтканда кандай иштер аткарылды? Бизде 2 жылдан ашып калды. Ошо электрондук порталыбыз биздики ишке кирген. Ар бир жаран жана өздүк эсебин пенсияга чыгаардын алдында эле тактабастан ар бир жаш муун келип өзүнүн тактап туруш керек. Бирок жаш муундар баскысы келгиси келбейт биздин өзүбүздүн мекемеге. Ошондуктан бир жолу келип каттоодон өтүп койсо, интернет аркылуу өзүнүн өздүк эсебин билип турат. Бул толук кандуу иштеп жатат. Азыркы учурда кайрылсаңыздар эле силерди каттап беришет. Рахмат айтабыз жоңузга. Дагы көптөгөн суроолор жоопсуз калды. Кийинки берүүлөрүбүздүн алкагында жооп ала алабыз деген ишеничтебиз. Бүгүн биз пенсия чегерүүнүн жолдору, жаңы ыкмалары, жаңылыктары тууралуу сүйлөштүк. Бул тууралуу бизге маек куруп берген конокторубузду дагы бир жолу айтып өтөлү. Социалдык фонддун пенсияларды төлөө жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азат Ашымбек уулу жана жеке эсеп башкармалыгынын баш кадиси Аман Абдылдаев. Сиздерге рахмат айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Акцент программасы ушуну менен өз ишин жыйынтыктайт. Сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча кош айтышабыз.